Ар биринде сеналар коюлган. Эл жакшылап атат. Эч кандай претензия жок. Жок. Сахардычы? Сахарда жакшы, уже Тиги магазинде очередь бар. Ondan geçen gün bu nemeden Daha bir zor yazıp koyun. Ооба биз ушул магазинден кардар алабыз. Биз кошунасы деле болсо, кошунасы деп айтсам деле жаңылбайм. Биякта жанында эле турабыз. Дайыма ушул магазинден алабыз. Үйгө жакын, арзан. Сахар арзан биякта. Башка жакта билбейм канча экен, бирок башка жакта 100 сомдон атат сахарды. Биякта 70 сомдон, ошо 130 сомдон майлар келди. Ошо жакшы. Өткөндө дүрбөлөң болуп көтөрүлүп кетти окшойт майлары. Бирок биякта жакшы, стабильно, бааны кармайт, көтөрбөйт. Дайыма ошол жактан соода кылабыз. Ушул магазинден 2 литр май, 1 кило сахар. Hem 1 кило сахар бизге көпкө эле жетет да. Өзүм шекер менен чай ичем, кызым ичет. Ал калгандары ичсе ичет, ичпесе жок. Аны дүрбөлөңдү баасы көтөрүлүп деп сатып алганда эмне. Өзгө ченемди эле алабыз. Ошо биздин аты жөнүбүз Усупов Шамил. Ошол жакта турабыз магазин жанында. Ошол жакта магазин кошунабыз, дайыма ошол жака келебиз. Ошо керектүү нерсенин баары бар, майда-чүйнүн баары. Эң главный баасы арзан. Aldık Mata Rezerv'den al jakta genen eken. Bul Kırgız eline kayırlarım. Sizler el özünçө дүрбөлөңгө салып, көп көлөмдөгү май, сахар, уундарdı эл өзү дүрбөлөң кылган үчүн буну көтөрүп сатып атышат. Буну көп көтөргөндөн, көп алгандан деле кажети жок. Ошондон өзүңөргө ылайыктуусун эле алсаңар жетиштүү болот. Буну эми аз убакыттан кийин бүтүн нерсе бышып жетилет. Ошого чейинкисин эле алып турсаңар болот. Саламатсыздарбы, урматтуу шаарлыктар. Менин фамилиям Мырзахматов Садык, мен Ленин районунун акиминин биринчи орун басары болом. Президентибиздин жарлыгы менен азыркы күндө мамлекеттик Мата Резервден Ленин районунда 50 тонна сахар, 20 тонна май берилди. Азыр биздин район боюнча 43 жерде сатылып атат. Ак Ордодо 2 магазин, көбүнчө жыл массивде, Ала Тоодо 2 магазинде, Ак Ордодо 2 магазинде, Арча Бешикте 2 магазинде. Бүгүнкү күндө биздин район боюнча 43 магазин болсо, азыркы убакта где-то бир 35 магазинда сатылып жатат. Сиздер көрүп аткандай, биз рабочий городокто Болуш магазинде келип турабыз. Майдын баасы 130, сахарды көрдүңүздөр 70 сомдон сатылып атат. 200 тонна сахар и 80 тонна май бөлүнгөн да. Ушунда 4 районго 50 тонна сахардан 20 тонна майдан бөлүнгөн. Бүгүн ошол жака кирсем сахары 70 сомдон экен. Мисалы тетиги эмеге бардым эле 1 килодан ашык эмес деп глобустан бербей коюшту. А бияка келсем баары арзан экен, ундары да арзан экен. Мен баягы тияк жактардан кымбат алдым эле. Бүгүн биякта арзан экенин айтып атышат. Мен аябай таң калып калдым бул магазинге. Чынында эле ушундай баа болуп атабы же бардык эле жерде кымбатчылык болуп атабы билбейт экенмин. Бирок бүгүн бул магазинге кирип алып аябай ыраазы болуп атам. Сонун бааларын баары арзан экен. Могу жер жумурткалары дагы аябай чоң-чоң жакшы жумуртка экен. Жакшы. Ат жөнүңүз ким? Жылдыз. Жылдыз, а? Ушул шаар тургунубуз. Ооба.
Бишкек шаарынын 1-май администрациялык районунун башчысынын 1-ордун басары Сарылбек Улуулан азыркы учурда элди колдоо максатында ушул мамлекеттик материалдык резервден бөлүнгөн сахар жана май өсүмдүктөрүн биз сатып жатабыз. Азыр биздин райондо жалпы 26 соода жүргүзүүчү дүкөнү аныкталган. Анын ичинен азыркы учурда 18 дүкөнү ишин баштады. Азыркы учурда 130 сомдон май сатылып жатат и 70 сомдон кумшекер сатылып атат. Бүт магазиндердин баарын сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, андан бааны өйдө көтөрүлбөйт деген магазиндерди аныктап атканда биз алдын ала иштерди жүргүзгөнбүз. Бааны көтөрбөө боюнча элди колдоо максатында баардыгынын патриоттук сезимин ойготуп, элди колдоо жүргүзсүн деп ошондой эле сөздөр жүргүзгөн. Азыркы деле учурда мына Ак Босого жаңы конушунда турабыз. Бул жерде Улар деген магазин азыркы учурда элдерге сатып жатат магазиндерди. Андан тышкары биздин муниципалдык аймактык башкармалыктар тарабынан дагы күнгө көзөмөлдөө жүргүзүлүп жатат. Мониторинг жүргүзүп жатышат. Бааларды кымбаттатып салбасын деп, жанагындай соода жүргүзүүчүлөр мындай оптом сатып салбасын деп, анын баарын көзөмөлдөө иштерди жүргүзүлүп жатат.